Эми сиз кетип аткан эмес, келип аткан президенттерге деле жылуу сөздөрдү аябай эле айтып келатасыз да. Сооронбай Жээнбековду колдодуңуз, Садыр Жапаровду мына жакында колдоп, конституцияны колдоп бердиңиз. Жанар Акаев экөөңүздүн ортосунда палатада кайым айтышуу да болду, сизди жагалданып атат дегендей сөздөр айтылып кетти. Ушул боюнча эмне деп ойлойсуз? Сиз сыяктуу мындай көрүнүктүү партиянын лидерлери, саясатчылар ушул өлкөнүн башчыларына дайым сын айтып туруш керекпи же колдоп эле туруш керекпи? Эми ар бир саясатчынын өзүнүн позициясы бар. Сооронбай Жээнбековду кайсы жерде мен колдотмун? Мына айтыңызчы сиз. Кайсы жерде мен колдоп, ага публичный тиги айтканын кайсы жерде мен айттым? Айтыңызчы. Айта албайсыз. Айта албайсыз, анткени факт жок сизде. Экинчи, 80% эл берген добушун президенттик башкаруу болсун деп 80%ды добуш берген элди урматтайбызбы же 3%ке жетпеген ата мекен партиядан чыккан ушул 3%ті партиясын колдойбузбу? Бу бир. Экинчи, эгерде 80% эл өзүнүн добушун берип, конституцияны өзгөрт десе, эмне үчүн биз 80%га добушуна биз баш ийбеш керекпиз? Бул жерде мамлекет деген бар. Мына мамлекет деген, мен айтып коеюн, мамлекет деген биздин өтө коркунуч абалда. Мына 30 жылдан бери популисттерди уга берип, бүгүнкү күндө мына ушул акыбалга келдик. Мен мисалы 30 жылдын ичинде мен завод фабрикаларды курдум. Мен жумуш орундарды түздүм. Мен кадрларды өстүрдүм. Мен 100ге жакын адамдарды чет мамлекеттерге окуганга жөнөттүм. 100ге жакын балдарды колунда жок адамдар, колунда жок мындай начар тиричилиги, аларга контрактын төлөп берип 100 баланы окуттум. Бала бакчаны жасадык. Жүрөк кан тамыр 35 000 адамдын жүрөк кан тамыр ооруларын аныктап берип, аларга диагноз кылып бердик. Канча 200 000ге жакын гектар жерди иштетип бердик, МТС тракторларды кылып. Бишкек шаарында 200 000ге жакын адамдарга жарыктандыруу, жарык шаар кылып бердик. Мына ушунун баардыгы бизде жыйынтыктары бар да. Анан кийин бул жерде биз мамлекетти сактайбызбы же ушу популисттер менен жүрө беребизби? Мен баягы жогоруда айтып кетпедимби? Жыйынтыксыз боштук болуп калдык. Баары ла сөз сүйлөйт, эч нерсе жок. Бүт баягы жалган, бүт баягы ушу жалган сөзүнө ишенип, эл ушу ооп кетти. Биз мамлекет курабызбы? Биз аскерди курабызбы? Биз жогорку деңгээлдеги экономиканы курабызбы? Биздин өсүп аткан балабыздын билими деңгээли жогору болобу? Же биздин ата энебиздин ден соолугу бекем болобу? Ошону ойлойбузбу? Или баягы популисттин сөзүнө ишенип кете беребизби? Мына ушул мен жоопторум.